COVID-19 илдети Кыргызстанга келген күндөн тартып, ак халатчан дарыгерлер көзгө көрүнбөгөн жоо менен күрөшүүдө чоң каармандык менен иш алып барышты. Өлүмгө арачы болгон ак халатчандар башкалардын өмүрүн сактайбыз деп, илдеттин очогу болгон кооптуу жерлерде төшүн тосуп жүрүп, көпчүлүгү вирусту жуктуруп алышкан. Айрымдары сыркоолоп турса дагы бейтаптарды дарылоо менен алектенип жүрүп, илдети күчөп кеткен. Анын айынан өз өмүрлөрү менен коштошуп кете беришти. Отдавая свои жизни, они спасали других. Өз өмүрүн тобокелге салуу менен дарыгерлерибиз башкалардын өмүрүн сактап калышты. Үй бетин көрбөй, бала бакырасына да барбай, ыңгайсыз кийимдерди кийип алып, тер салаалап иштеп жүрүштү. Айрымдары оору жуктуруп алуу коркунучу күч болгон, улгайган жашта болсо дагы кабагым кашым дебей иштеп жүрүп, илдет жуктуруп алышты. Биз үчүн өмүрүн берген дарыгерлерге таазим этип, алардын элесин эч унутпай жүрөгүбүздө сактап жүрүшүбүз керек. Минтип өзгө саламаттыгын өз ден соолугунан жогору коюп, элге кызмат кылып жүрүп, вирустук пневмонияга кабылгандардын бири Гүлжамал Жумабаева 26 июль күнү көз жумду. Ал Чүй областынын Чүй районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директорунун орун басары болуп эмгектенип келген. 44 жылдык өмүрүн саламаттык сактоо тармагына арнаган дарыгер жоопкерлиги, кесипкөйлүгү жана даанышмандыгы менен элдин эсинде калды. Жамаат чоң жоготууга, оор жоготууга учурады. Гүлжамал Жумабаевна бирибизге эне болуп калды эле, бирибизге эже болуп калды эле, чоң насаатчы болуп калды эле. Бүткүл өмүрүн ушул саламаттык сактоого арнагандыктан канча жаштарды ошо үйрөтүп, окутуп, элдин арасына дагы чоң кадыр бакка ээле. Үй бүлө мүчөлөрү да Гүлжамал айымды жоктоп, мөгдөп калышты. Ал баарына бирдей мамиле кылган, жароокер жан эле деп эскеришет жакындары. Пенсияга чыкканына карабай, азыр оорунун опурталдуу экендигин биле өз кесибин сүйгөндүктөн алтын өмүрүнүн акырына чейин калктын саламаттыгына кам көрдү. Дарыгерлик кесиби анын мүнөзүн аябай төпкөлчү. Ушунчалык мээримдүү, ушунчалык боорукер, баардыгына тегиз караган жан болчу. Ушул түбү түшкөн таажы тумо болбосо, дагы узак жашап, далай адамдын өмүрүн сактап калат беле. Ош шаарындагы жеке клиникалардын биринде иштеген Рахиля Матраимова илдет башталган күндөн тартып эле кеңеш сурап кайрылгандардын дартына даба таап келген. Илдет кучагын жайган кезде стационарлар толуп, вирустун жеңил түрүнө кабылгандар үйдө дарыланууга жөнөтүлгөн. Андыктан бейтаптар Рахиля Матраимова иштеген бейтапканага кайрылууга аргасыз болушкан. Алардын өтүнүчүн четке кага албай жүрүп, өзү да ооруну жуктуруп алган. Буга чейин кант диабети менен жабыркап келген дарыгер илдетке туруштук бере алган эмес. Шаарда больницаларда место толуп калгандан айла жоктон ковид менен ооругандар, пневмония менен ооругандарды жакшы кылып чыгарды да, аларды чапамыз. Андан апамдан сырткары дагы бир врачыбыз бар, кардиолог, ревматолог. Ошол экөө жакшы болуп карап неме кылып атышты, бирок баарын чыгарды, ошо өзүнө неме кыла албай калыптыр, байкабай калган экен. Саламаттык сактоо тармагына дээрлик 30 жылдык өмүрүн арнаган дарыгердин иш бөлмөсү аңгырап бош калды. Уулу Бактыбек апасынын өп чапмайын алганына карабай, сүйгөн кесибин таштап кете албаганына бир чети кейисе, бир чети сыймыктанат. Көп жерде анча балабай, айлыктар аз. Ошо жана 8-чи поликлиника, 5-чи поликлиникада иштеп жүргөндө апам ошол маалда мен анда кичинекей бала болчу элем. 500 сом, 650 сом, 300 сом, ошондой аз айлык алат эле. Мен эсимде бар. Мен үйдөн пешком барып, анан кайра пешком келет элек. Ош облусунда мындан сырткары кызыл зонада күрөштүн так чордонунда болгон дарыгерлер өмүрү менен кош айтышты. Алардын жалпы саны 13кө жеткен. Өкүнүчтүүсү алардын арасында 30 жылдан ашык ардактуу кесипти аркалаган күчтүү дарыгерлерди алышкан оору алып тынган. Булардын арасында жетекчи болгонуна карабай, коомчулукту аралап, санитардык талапты эскертип жүргөн эпидемиолог 2 дарыгер бар. Аталган тармакта табылгыс кадр болгон Жаңгара Абдыкалыков менен Темиркан Жарматованы акыркы сапарга узатуу кесиптештери үчүн оор болгон. Кичикпээлиги боюнча, адамдык сапатынын бийиктиги боюнча жана өзүнүн жаштарга өзүнүн бир канча тажрыйбаларын үйрөтүү жагы боюнча, андан сырткары ошол түштүк жергесинде жарандардын, ошо балдардын операцияларын жасап, жаңы технологияларды менен операцияларды жасап, ошо көп балдардын ушундай жашап калышына, көп балдардын ушундай жакшы жашоо сүрүшүнө абдан
чоң салымы чоң болгон. Бүгүнкү күндүн баатырлары болгон ак халатчандардын элеси ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталып, келечек муундарга үлгү болуп калышы керек деген пикирлер арбын. Ош шаарында эл аралык уюмдар тарабынан атайын медиктерге рахмат аталышындагы стелла орнотулган. Ал эми Борбор кала Бишкекте атайын парк уюштуруп, бак отургузуу сунушу айтылууда. Пандемия башталган күндөн бери 72 дарыгер илдет менен күрөшүп жүрүп көз жумду. Алардын ичинен 44-ü өпкөнүн сезгенүүсү өтүшүп кетип каза болгон. Алардын ар бири кыргыз медицинасы үчүн зор эмгек кылган кымбат адамдар эле. Өмүрүн аябаган ак халатчандарды эскерип туруу үчүн атайын аллея ачып, ар бирине арнап бак отургузуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул үчүн жаңы курулуп жаткан Бишкек баатырдын эстелигинин артындагы гүл бактан орун берүү боюнча ойлор бар, бирок бул демилге жергиликтүү депутаттардын чечими менен ишке ашат экен. 30-июль мамлекет башчы тарабынан жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Бүгүн кыргыз эли илдеттен каза болгондорду эскерип, алардын арбактарына Куран түшүрүүдө. Алардын арасында ак халатчан дарыгерлер өзгөчө орунда турат. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.